Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу министрлер кабинетинин өкүлдөрү. Биз январдын аягында элдик тобунун жыйынын өткөргөнбүз. Ошондо келгенде эми тилекке каршы Акылбек Кусенбекович келбей калды. Анын ордуна Азиз Кубанычбекович келиш керек эле. Сиз да келе албадыңыз. Эми ошондо сурой турган көп суроолор бар эле. Ошол жыйында мына бүгүн да айтылды, 1 миллиард сом ирригация иштерине берилет деп. Андан кийин тактоо иретинде Дүйшөйүп Ажыбек айым бул жерде ушу Панфилов районуна 36,3 миллион сом берилет, Жайла районуна 23 миллион сом берилет дедиңиз эле. Ошол каражаттар берилдиби? Вато депутат, мен ал жерде общий сумманы, жалпы суммасын айткам, миллиард бөлүнүп атат деп, ар бир объект боюнча бөлүнгөндү бул суу чарба службасы. Сизде түзмө-түз районго бересизби, же болбосо суу чарбасына бересиздерби? Жок, биз суу чарбасын ачып беребиз, жалпы сумма менен, ар бир районго бөлүштүрүүнү суу чарбасы кылат. Анда суроо суу чарбасына. Жайла районуна өткөндө айтканда 23 миллион 426 миң сом бөлүнүп атат. Азыр бүгүнкү күнү 1 миллиардтын 162 миллиону бөлүнүп, биздин райондук суу чарба башкармаларына бөлүнүп берилди уже. Жок, сиз Панфилов жана Жайла району боюнча жооп бергиңизчи. Канча бердиңиз? Панфилов районуна 36 миллион 400 миң сом быйыл бөлүнөт. Жайла районуна 23 миллион 426 миң сом бөлүнөт. Канча берилди бүгүнкү күндө? Кандай дейсиз? Канча сом берилди бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күнү эки райондан мындай айтканда 10% бөлүндү да. Бул январда. Биринчи ай. Эми суу сугат иштерине биз жанатан бери сүйлөшүп атабыз, анан кийин 10% берилди дейсиз. Эми баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Түшүм алыш үчүн сууга мажбурбуз. Мынакей былтыр эле ошол көйгөйлөрдү биз жашаганбыз. Дыйкандар ак үйгө чейин келишкен. Андан кийин быйыл ошол берилген каражаттар эмне үчүн сарпталат? Кайсыл иштер боюнча сарпталат? Туура айтасыз, Жайыл менен Панфилов району бул жанагы этек жагында, западный бычканын эң аяк жагында, өзү узундугу западный бычка 146 километр болсо, ошол Жайыл менен Панфилов эң аягында болот. Былтыр жанагы суу тарш болгондо биздин бычкаларды көп жылдан бери тазаланбай, мына өткөндө айтканда 112 километр кирип атат, 58 километр западный бычканы тазалайбыз, уже тазалоо иштери башталды, бир жумадан бери жүрүп атат. Бул ушул март айында западный бычканы тазалоо иштерин бүтүрөбүз деп атабыз. Андан тышкары мына Жайыл районуна ар бирин айтсак, мына канал Кайырма деген, Петропавловский деген бар. Ошол бүт эмелердин оңдоо иштерин жүргүзөбүз, тазалоо иштерин. Панфиловка району боюнча бизде 12 скважина бар, биздин балансыбызда. Ошо 12 скважина толугу менен восстановление болот быйыл. Андан тышкары жанагы ремонт иштери да жүрөт, жүргүзөбүз буюрса. Анан жанагы айтып кеткендей, биякта БСРлар да бар, мына Панфиловкада БСР Жайылма деген бар. Анан биз азыр жанагы БСРларды, БДРларды ноябрь айында сууга токтоткондо, уже ноябрдын аягында сууну бериш керекпиз, толтуруш керекпиз да БСРларды. Ошо жетишпей калып атат, ошон үчүн азыр зем снарядты буюрса ушул 2-3 айдан алып келебиз. 6 кичинекей зем снаряд, 2 чоң зем снаряд. Бул жанагы суунун үстүндө жүрүп эле тазалайт. Бул жайы, кышы менен, жазы менен тазалайт да. Мындай техника бизде жок болчу, азыр буюрса бөлүнүп атат 190 миллион. Андан тышкары биз азыр жанагы Панфиловка районунда туш суу тарш болгондо азыр ным топтоо иштерин жүргүзүп атабыз. Мына Панфиловка районунда Аспарадан канча суу келип атса, кышы менен да алып атабыз. Азыр деле сууга жүрүп атат. Западный бычка буюрса биз 10 мартта да сууну берсек, майга чейин, майдын аягына чейин, массовый заявка бергенге чейин сугарып алалы деп атабыз. Ным топтоп алалы деп атабыз. Рахмат. Эми Аспара деп элек, Аспаранын казактары айтат, ашмара деңиз.
Панфилов районунда сиз 12 скважина баланста бар дедиңиз. Панфилов районунда 128 скважина бар. Yani 12 olsa sizin balansında ken айыл өкмөт башчылары менен сүйлөшсөм, кээ бир айыл өкмөттүн балансында ошол скважиналар жок. Ошол белгисиз да азыр кимдин балансында экени. Силерде жок, айыл өкмөт бизде эмес дейт. Ошол ортодо калды. Ошолго бир көңүл буруп, ошону балансыңызга же алыңыз, же болбосо ошо айыл өкмөткө бериш керек. Айыл өкмөткө бергенде деле ошол скважинаны оңдой турган бюджети жок, каралган жок. Анан канал тазалоо менен эм иштер бүтөбү, бүтпөйбү? Бычкадан мынакей жаңа өзүңүз айтып кеттиңиз, Панфилов эң четки район. Чалдабар айылы, андан ылдый Чалдабар айыл өкмөтү, Нижняя зона. Ошол жака чейин суу жеткирип бере аласызбы быйыл? Быйыл жана айтып кеткендей, ным топтоштон жүз атпайбызбы? Ошо майга чейин сугарып алсак азыр, жанагы бактарды, көпчүлүк чөптөрдү, жанагы Ал иштерден тышкары суу жетеби, жетпейби? Бычка канал боюнча. Очка 2 эмес канал проекти бар эле, ал эмне болду? Очка 2 боюнча азыр проекттери биринчи этап бүтүп атат. 1-мартта биз жана Очка 2-нин биринчи ниткасын, проектсин беребиз. Мына Кытай Республикасына заявка кеткен. Буюрса азыр проект бүтсө, экспертизадан өткөзүп туруп, быйыл баштаганга аракет кылабыз. Андан тышкары Ашмара деп атпайбызбы? Ошо Ашмарага биз көп жыл казактар күтүп жүрүп турбуз. Бир 8-9 жыл болуптур. Быйыл биз чечим кабыл алдык, былтыр. Башка күтпөйбүз. Биздин вегетационный сток где-то 10-12 миллион болуп атат. Ошо 12 миллионго чейин бир БДРдин проектиси башталды. Быйыл ошол эле Кытай Республикасына бүткөндөн кийин заявканы жөнөтөбүз. Буюрса бул жанагы эмнени көрсөтөт? Мына Панфиловкада өйдөкү зонада былтыр биз 6 миллион куб эле суу бере алдык. Аякта потребный 12-13 миллион, 7-8 миллион дефицит бар. Ошо 7-8ди биз ошакты жапсак, анан 3 миллионду сиз айтып аткан 27 бирден бер эң акыркы жанагы распределитель. Ошого сууну подпитка кылабыз. Андан тышкары мына Аксуу дарыясына дагы бир наливной водохранилище проекти бүттү, заявканы да кетирип атабыз. Андан тышкары Аксууга 2 дагы каскад курсак да 2 БДР. Ошон бир БДР ушу только западный бычка подпиткага иштейт. Ошону проблеманы чечебиз буюрса. Бычкадан Очкага өтүп кеттигиз. Ошо бычкадан жана суроо бердим эле. Ошол Чалдабар айылына чейин суу жеткире аласыңарбы быйыл? Ошол иштер боюнча бир иш-чара кылындыбы былтыртан бери? Ооба, жана айтып кетпедикпи? Ноябрдан бери подготовканы баштадык. Биз жана бычканы да тазалап атабыз. Жана ички өзүбүздүн магистральный каналдарды тазалап атабыз. Ремонтун да жүргүзүп атабыз. Андан тышкары биздин райадминистрация менен айыл өкмөттөрү да өзүнүн планын түзүп, азыр тазалоо иштерин дагы быйыл эметет. Жана скважиналар боюнча дагы бир жолу сураныч, ошону да бир эске алып коюңуздар. Бул жалаң эле Панфилов жана Жайыл районуна тийиштүү эмес, ар бир райондо ошондой көйгөйлөр бар. Андан кийин эми Азиз Кубанычбекович, сизге бир суроом бар. Мынакей ушу суу сугат иштери боюнча жыл сайын көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Ошол эле Ашмара дарыясы 62% Казакстанга барат, 38% бизде калып атат. Баягы Советтер Союзунан калган бир көйгөй да, бир ошол убакта бир келишим түзүлүптүр. Ошону эми бул жерде Айыл чарба министри эмес, ошону министрлер кабинетинин президенттин деңгээлинде эки өлкөлөр арасында чечиле турган бир иш. Ошол ишке да бир көз буруп, ошолор менен сүйлөшүп, ошолду проценттин соотношенияларды бир дагы бир жолу күн тартибине алып келиш керек да. Кандай дейсиз? Бул маселе открытом пространстве айтыла турган маселе эмес, урматтуу депутаттар. Өзгөчө сүйлөшсөк, бул маселе боюнча эми трансграничный биздин салаларыбыз боюнча биздин милдеттемелерибиз бар, эл аралык деңгээлде сүйлөшүлгөн милдеттемелерибиз бар. Албетте бул суу маселеси аябай кылдаттык менен карашыбыз керек. Айрыкча биздин бир тууган казак элибиз менен бир кандайдыр бир кылдаттык менен карашыбыз. Дагы бир жолу айтып коеюн,
тыгыз иштегенге даярбыз, бирок бул маселе өтө кылдат менен карашыбыз керек. Биз туура түшүнүп атабыз. Өкмөттөр арасы келишимдер бар. Биз суу берип, электрик энергия алып атабыз. Бул жерден эми энергетикалык коопсуздук бар. Энергетикалык коопсуздукту караган убакта азык-түлүк тамак аш коопсуздугун да унутпайлык. Ошону да бир жакшылап карап коюңуздар. Рахмат чоң. Рахмат. Мындай кылалычы, мен бир нерсе кошуп кетейинчи. Алмазбек Тимурбекович, сиз жана айттыңыз, жанагы 10% гана акчанын бөлүндү депчи. Бирок өзүңүз айтып атасыз, кайра марттын 10-да биз суу беришибиз керек деп атасыңар. Ошого жетишесиңер, ушуну карап койсоңуздар. Бир ай убакыт калды, мына февралдын 10-у болуп калды. Аскар Сабыров, сизге дагы да ушул бир ай калыптыр. Бир айдан кийин суу берсек, акчанын бөлүнгөн 10% бөлдү деп атасыңар. 90%-ын кантип иштебиз элге суу берип койгондон кийин? Ушуну карап койсоңуздар деген маселе да. Ошол калганы боюнча график бар же кандай? Ошол график менен берип атасыздарбы? 1 миллиардты кантип бөлүп бересиңер? Ооба, график 10% бар. азыр бересиз, 90% качан бересиз? Мынакей төрага туура айтып кетти. Ошо вегетацияга чейин 60%дан ашык акчабызды алабыз буюрса. Вегетацияга чейин. Ооба.